Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студияда Мира Шукуралиева. Жана мен Каныгасан Карый. Саламатсыздарбы, алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Сузактагы жол кырсыгы 3 адамдын өмүрүн алды. Күйүүчү май жүктөп бараткан оор унаа сүзгөн жеңил машинадагы бир үй бүлөнүн мүчөлөрү тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Тайырбек Сарпашевке кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура аныктагандай вице-премьер болуп турган кезинде Сарпашев Мамгатта өткөргөн тендерге кийлигишип, мамлекетке ири суммадагы зыян келтирилген. 2,5 ай мурда кулаган учакка ээлик кылган компания Кыргызстанга $600,000 чегерди. Бул авиа кырсыктын кесепеттери үчүн төлөнө турган компенсациянын бир бөлүгү. Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгын ким жетектейт? Алдыдагы дем алыш күндөрү өлкөнүн муфтийин 3 талапкердин арасынан курултайдын катышуучулары шайлашат. Бишкек Ош жолундагы ири автокырсыкта 3 адам набыт болду. Окуя бүгүн эртең менен саат 6:30 Жалал-Абад областынын Сузак районунда катталган. Бишкек Ош трассасынын 574 чакырымда күйүүчү май ташыган автоунаа менен Honda Fit үлгүсүндөгү машина кагылышып өрт чыккан. Жеңил автоунаадагы 3 адам тең күйүп күлгө айланган. Ал эми бензовоздун айдоочусунан азырынча дайын жок. Ал 40 тонна күйүүчү май ташып баратканы айтылууда. Таңкы саат 5-те күйүүчү май жүктөп бара жаткан унаанын айдоочусу машинасын башкара албай калып, ала салып кеткен. Ал каршы тилкеде келе жаткан Honda Fit унаасы менен сүзүшүп өрт чыккан. Жеңил машинада тирүүлөй күйүп кеткен 3 адам Кара Суу районунун Сабай айылынын тургундары. 40 жаштагы айдоочу, анын 60-тагы энеси жана 38-деги аялы. Кырсык болгон учурда Бишкек Ош жолу убактылуу жабылып калган. Өрт өчүрүүчүлөр эки машинаны тең жол четине чыгаргандан кийин гана кыймыл кайрадан жанданды. Адам көп болду, трасса жабылды, машиналар өтө албай калды. Себеп жарылат деп. Биз жардын кырында турдук, келе албастан. Жалын жакын жалгай. Анан кийин пожарниктер өчүргөндөн кийин келсек, Fit бар деди. Fit тартып жардам берип, карасак ичинде 3 адам уже күйүп бүткөн экен да. 3 адамдын өмүрүн алган кырсыктан көп өтпөй, андан 39 чакырым алыс жерде бүгүн ошол эле Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган дагы бир оор унаа ала салып кетти. Сузак районунда таңкы саат 7:30 солярка жүктөп бара жаткан автомашина жолдон чыгып кетти. Ал 11 теректи сүзүп барып, цистернадагы 34 тонна дизелдик күйүүчү май талаага төгүлүп кетти. Оор жүк тартып бараткан айдоочусу бурулушта унаасын башкара албай калган. Бул кырсыкта 2 адам жабыркап, алар Сузак райондук ооруканасына жеткирилди. Мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке карата кылмыш иши козголду. Ал кызмат абалын кыянат менен пайдаланган деп айыпталууда. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, Тайырбек Сарпашев вице-премьер-министр болуп турган кезде мамлекеттик каттоо кызматында өткөн тендерге мыйзамсыз кийлигишкен. Анын кесепетинен өлкөдө 40 000 наристеге туулгандыгы тууралуу күбөлүк ката жазуулар менен берилген. Мунун айынан көп ата-энелер чет өлкөгө чыга албай, иштери үзгүлтүккө учурады. Эми туура эмес жазылган метрикаларды алмаштыруу үчүн бюджеттин эсебинен 1 миллион сом сарпталууда. Тайырбек Сарпашевке байланыштуу кезектеги жаңжал тууралуу Элизат Эркин тура айтып берет. 2013 жылы мартта мамлекеттик каттоо кызматы туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын сатып алуу боюнча 8 миллион сомго тендер өткөрөт. Сынакка 2 компания катышат. Анда жеңүүчү катары ТП деген ишкана табылат. Бирок бул ишке ошол кездеги вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев келишип, утулган компанияга артыкчылык берилет. Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Тайырбек Сарпашевдин намына аталган тендер болуп өткөндүгү тууралуу кат жөнөтүлгөн. Ошого карабастан Тайырбек Сарпашев туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланктарын тендерден утпаган экинчи фирмадан сатып алуу тууралуу мыйзамсыз протоколдук тапшырма берген. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин мыйзамсыз тапшырмасынан кийин иш таптакыр башкача нукка бурулат. Тендерде жеңип чыккан компанияны утулуп калган ишканадан бланк сатып алууга мажбурлашып, оңой менен ойго келбеген келишим түзүлөт. Мындай схема аркылуу жалпы жолунан 40 000 даана бланк сатылып алынат. Кызыктын баары ошондо башталат. Тендерде утулуп калган компания сапатсыз бланктарды басып чыгарат. Мамлекеттик каттоо кызматынын жумушчу тобунун корутундусуна ылайык жогорудагы бланктар жараксыз жана алмаштырууга жатат деп табылган. Себеби бланктын микротекстинде туулгандыгы тууралуу күбөлүк деген жазуунун ордуна нике күбөлүгү деп ката
жазылган. Бул боюнча жаңжалдар 2015-жылы эле башталган. 2013-2014 жылдар аралыгында төрөлгөн наристелерге туулгандыгы тууралуу күбөлүк каталар менен берилет. Буга ата-энелерден эч ким деле көңүл бурбайт. Байкоо деле мүмкүн эмес. Анткени күбөлүктө нике тууралуу документ деген жазуу майда текст менен берилген. Аны атайын жабдык менен гана аныктоого болот. Күбөлүктөгү бул мүчүлүштүктөр чет өлкөгө чыгып баратканда аэропортто лупа менен текшерилгенде чыга баштайт. Мындан улам миңдеген үй бүлө сыртка кете албай иштери үзгүлтүккө учураган. Ата-энелердин нааразычылыктардан кийин текшерүүлөр жүргүзүлүп, мыйзам бузуу фактылары аныкталат. Былтыр ошол тендерде утулуп калса дагы бланк сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон фирмага карата кылмыш иши козулгон. Ал эми ката күбөлүктөрдү оңдоо кампаниясы башталат. Бүгүнкү күнгө карата берилип кеткен 40 000 бланктын 12 000ге жетпегени гана алмаштырылган. Учурда 28 310 наристенин күбөлүктөрү ката бойдон жүрөт. Ошо номерлер боюнча ар бир айыл өкмөткө, паспортный столдорго, ЗАГСтарга бергенбиз маалымат. Ошо номерге туш келип калса, алар ошо көрүш, да, действительно метрикесинде ушундай номер бар экен деп, анан бизден алмаштырып кетишип атат да. Биз ошо өкмөттүн токтому негизинде мамлекеттик каттоо кызматы өзүнүн буйрук чыгарган, ошо буйруктун негизинде акысыз алмаштыруу компаниясы болуп атат. Жок, мамлекеттин эсебинен ушунда? Ошо жок, получается, мамлекеттин эсебинен эмес, биздин өзүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын бюджетине. Да, бюджетине. Да, где-то 25 сом болот да, ошо бир бланканы алмаштыруу боюнча. Ошондо 40 000 күбөлүк үчүн 1 миллион сом сарпталат. Муну сапатсыз бланк даярдаган компания төлөгөн жок. Кайра эле мамлекеттин эсебинен кетүүдө. Каражаттан тышкары ата-энелердин түйшүгү да бар. Алардын чет өлкөлөргө сапарлары үзгүлтүккө учурады. Аны менен бирге күбөлүк берген мекемелердин кызматкерлерине кошумча иш жүктөлдү. Мунун баары мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин тендердин ишине мыйзамсыз кийлигишинен улам болду дейт башкы прокуратуранын өкүлдөрү. Азыр ал кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Тергөөнүн жүрүшүндө мамлекетке келтирилген чыгым дагы көбөйсө жана бөлөк жагдайлар аныкталса, башка беренелер дагы кошулушу мүмкүн. Элизат Эркинтур, Аскат Ибраимов, НТС. Кыргызстан менен туркиялык компания Дача сууга кулаган учактын кесепетинен келтирилген материалдык жана моралдык зыянды тактоого киришти. Ошондой эле 30 мартта туркиялык ACT Airlines компаниясы $600 000 же 42 миллион сом кенемти которгону маалым болду. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында бул компенсациянын алгачкы бөлүгү, тиешелүү каражаттын дагы келиши күтүлүүдө. Андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине 4 миллион сом каражат келип түшкөн. Тактап айтканда жалпысынан өлкө жарандарынан 100 миллион сомдон ашык каражат чогулган. Ушул жана башка маалыматтар Мирбек Айтикеевдин материалында. Дача суудагы учак кырсыгы боюнча Кыргызстан менен туркиялык ACT Airlines компаниясы кенемтенин суммасын тактоого киришти. Кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча биринчи вице-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев жетектеген өкмөттүк комиссия менен кулаган учактын ээси туркиялык компаниянын өкүлдөрү жолугушкан. Материалдык чыгымдарга жардам берүү жана калыбына келтирүү боюнча аларда мындай карама-каршылык жок. Биз айтып атабыз, ар бир адамга жашына карабай bir компенсация төлөнүш керек деп. Бул эл аралык тартипте да ошондой. Эгерде биздин көңүлүбүзгө толо тургандай кылып бардык чыгымдарды адамдардын кунун төлөп берсе, соттук талаш тартышка барбай бүтүрөбүз деген ойдо болуп атабыз. Буга чейин өкмөттүк комиссия Дача сууга келтирилген материалдык чыгымды 195 миллион сом деп баалаган. Деген менен туркиялык тараптын камсыздандыруу компаниясы жалдаган аудитордук мекеме авиакырсыктын кесепеттеринен келтирилген материалдык чыгымды 20 эсе аз өлчөмдө эсептеп, өкмөткө сунуштаганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Бирок кыргыз өкмөтү бул сунушту четке каккан. Ал арада туркиялык компания өзгөчө кырдаалдар министрлигине 600 000 АКШ доллары же 42 миллион сом которгону белгилүү болду. Өкмөттөн кабарлашкандай, бул алгачкы транш, дагы кийинки бөлүгү келери күтүлүүдө. Андан тышкары өлкө жарандарынан чогулган каражат 100 миллион 400 000 сомго жетти. Эми аны бөлүштүрүү маселеси турат. Өкмөттүк комиссиясы иштеп атат, аяка жана каза болгондорго, ооруканага жаткандарга, стресс алгандарга, анан өкмөттө ошо Дача суудагы инфраструктураны оңдогонго, анан жабыркаган үйлөрдүн ээлерине ошол этап менен бөлүштүрүү каралып жатат. Канчадан берилет азыр маалымат бар? Маалымат жок. Комиссия иштеп атат. Комиссиянын иши качан чечими жакын арада бүтөт. Анан акча каражаты бөлүнүп бүтөт.
Расмий маалымат боюнча Дача суу конушунда 19 үй толугу менен кыйрап, 7 үй жараксыз абалга келген. Ошондой эле 12 үй жарым-жартылай талкаланган. Мындан сырткары чарбалык курулуштар, мал жанга кесепети тийип, автоунаалар талкаланган. Андан тышкары электр тармактары жабыркап, аэронавигациянын жана аэропорттун мүлкү зыянга учураган. Кырсыктын кесепеттерин жоюуга кеткен чыгымдар да эсептелген. Андан тышкары жетим калган балдардын келечеги боюнча маселе дагы түркиялык тарапка айтылган. В рамках международного права мы, конечно, должны отстаивать. Эл аралык эрежелердин алкагында биз өз жарандарыбыздын кызыкчылыктарын коргошубуз керек. Моралдык жана материалдык чыгымды көтөрүп берүүлөр керек. Анан жетим калган балдарды колдошу зарыл. Биз учакка ээлик кылган компаниянын өкүлдөрү менен жолугушканда ата энеси калган балдардын келечегине кам көрүү убада беришкен. Тактап айтканда билим алуусун колго алышмай болгон. Расмийлердин айтымында КНМТ маселеси боюнча 2 комиссия иштеп жатат. Алардын бири Түркия тараптан келген каражатты алуу жана бөлүштүрүүгө багытталган болсо, экинчиси элден чогулган акчаны максаттуу пайдалануусун көзөмөлдөйт. Азырынча өкмөт аталган каражаттарды бөлүштүрүү, мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин расмий корутундусу чыгып, Түркия тарап КНМТни толук төлөгөндө гана ишке ашаарын айтып келет. Бул өз кезегинде Дача суулуктардын нааразычылыгы менен коштолууда. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Эмгек стажы жок жарандарга пенсиянын ордуна жөлөк пул төлөө керек. Мындай демилге бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Депутаттардын айтымында иштегендер алган пенсия ардактуу эс алуудагы жарандардыкынан көп деле айырмаланбайт. Пенсиялык камсыздандыруу системасында бул түрдүү башка да маселелер көп. Алсак пенсияга чыгуу үчүн документ топтоо улгайган адамдар үчүн бир топ эле машакаттуу иш. Андыктан мындай жоопкерчиликти тийиштүү мекеменин кызматкерлерине жүктөө керек деген да пикирлер айтылды. Бирок бул азырынча мүмкүн эмес дейт социалдык фонддун жетекчиси. Пенсиялык системаны реформалоо үчүн кандай өзгөртүүлөр киргизилиши керек? Нурзада Сыдыкбекова айтып берет. Учурда Кыргызстанда 600 миңден ашуун пенсионер бар. Жыл сайын алардын катарына 40 миңден ашуун адам кошулат. Ал эми өлкөдөгү эң аз пенсия 1,5 миң сомду түзсө, 100 миң сомго чейин алгандар дагы бар. Орточо пенсия 5 миң сомдун тегерегинде. Бул көрсөткүчтөр социалдык фонддун расмий маалыматы. Бирок көп жыл бою мугалим жана дарыгер болуп иштеп, эмгеги сиңгендердин акчасы бүгүн бир топ аз болуп жатат дешет депутаттар. Мугалимдер өздөрүнүн пенсиясынын төмөндүгү жөнүндө көбүрөөк арызданышат да. Мугалимдик кызмат өтө оор. Кечки 40 бала менен окуйт, бирок пенсиясы өтө төмөн алат. Ошондон пенсиясын көтөрүүнүн жолу барбы? 15-жылы жогорултулгандан кийин орточо эмгек акы мугалимдердиги 9233 сомду түздү. Бул республика боюнча 1 айлык орточо эмгек акыдан 30%га төмөн болуп атат. Мугалимдердики мына 15-жылы жогорулагандан кийин дагы республикадагы орточо айлыктан төмөн болуп атат да. Мына азыркы деңгээлдеги мына бүгүн 9233 болуп атат орточо айлыкчы. Ушунан 25 жыл төлөгөндө гана биздин баягы жарандарыбыз жашоо деңгээлинен пенсияны жогору алат да. Пенсиялык системаны реформалоо боюнча маселени талкуулоо учурунда парламентарийлер тарабынан эмгек стажы жок жарандарга пенсиянын ордуна жөлөк пул гана төлөө сунушу киргизилди. Эл өкүлдөрүнүн айтымында азыркы тапта иштеген менен иштебегендер алган пенсиянын ортосундагы айырмачылык анча чоң эмес. Иштебегендерге ошол пенсияга чын айтканда өмүр бою жетейин деп аракет кылбагандарга мындай көңүл урбай аларды пенсияга чыгууга укук бербей эле мамлекет тарабынан социалдык коргоо жагынан пособияга өткөрүп эле по бедности деп эле мындайча айтканда берки показательдерди бузбай анан чыныгы иштегендерге саясатты бурсак көтөрсөк туура болобу кандай дейсиз? Өзү бизге социалдык фондко такыр төлөбөгөндөр курагы келгенде пособие по возрасту алат. Соцразвитияданчы 1000 сом. Такыр стажы жок төлөбөгөндөрчү. Башка мамлекеттерде ушундай тажрыйба бар. Уюшулбаган секторларды такыр төлөттүрбөй пенсияда берилбейт аларгачы. Ошондой эле ардагер куракта каза болгон адамдын эмгекке жарамсыз үй бүлө мүчөлөрү үчүн бериле турган пенсиянын түрү боюнча да маселе көтөрүлдү. Биз мыйзам кабыл алганбыз да, наследственность деген туурабы. Жакшы зарплата менен пенсионный возрастка жетпей кайтыш болуп кеткендердин пенсиясыны кантип ошонун үй бүлөсүнө чегерүү жолун кантип иштеп атасыздар? Бул боюнча ошо сиз айтып кеттиңиз, мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд бар, 2% төлөнгөн. Буну болсо ошол пенсияга куракка жетпей каза болуп калгандарга, мураскорлорго төлөнүп берилет.
Бул түрдө мүчүрүштүктөрдөн улам пенсиялык саясатты өркүндөтүү жаатында бир катар өзгөртүүлөр сунушталууда. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Президент Алмазбек Атамбаев бүгін дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Зайырбек Эргешевди жана Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Тажы Токтомушевди кабыл алды. Жолугушууда дин чөйрөсүндөгү азыркы абал, анын өнүгүү тенденциялары жана бул багыттагы мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун мындан ары жогорулатуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар талкууланды. Зайырбек Эргешев диний билим берүү чөйрөсүндө жүргүзүлүп жаткан реформалар, өлкөдө радикалдаштырууга жана экстремизмге каршы туруу боюнча мамлекеттин мусулмандардын дини башкармалыгынын жана диний лидерлердин биргелешкен аракеттерин жөнгө салууну мындан ары активдештирүү жөнүндө айтып берди. Ошондой эле диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу тууралуу баяндалды. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик органдар, диний уюмдар жана лидерлер мындан ары карай мамлекеттүүлүктү жана өлкө элинин биримдигин чыңдоо үчүн биргелешип иштөөсүнүн маанисин баса белгиледи. Быйыл ажылык сапардын баасы өткөн жылга салыштырмалуу $160 кымбаттады. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришти. Сауд Аравиясы бардык мамлекеттерге кат түрүндө кайрылып, ажылыктын баасы климаттык шарттан улам кымбаттай тургандыгын билдирген. Аба ырайы 40-50 градуска чейин ысык болгондуктан зыяратчылар үчүн тигиле турган чатырларга кондиционерлер коюлары айтылган. Белгилей кетсек, быйыл кыргызстандык зыяратчыларга Сауд Аравиясы 4585 орун бөлгөн. Учурда каттоо жүрүп жатат. Ажылыктын баасы өткөн жылы $2600 болсо, быйыл зыяратка баруучулар $2760 төлөшү керек. $321 чейин чыгат бир кишиге. Бирок биз ошону Азизет муфтий алар менен сүйлөшүү жолу менен бизге анчалык деле өтө эле жогорку деңгээлдеги ыңгайлуу шарты менен болбосо дагы жок дегенде мына ошол чатырдын өзү болсо, муздаткычы болсо жөнөкөйрөөк кылып деп макулдугун алып келди. Ал $600 баа менен макулдуктарына жетишип келишти. Бул дагы биздин бир утук десек болот. Биздин ажыга сапар алган тургундарыбыз үчүн, жарандарыбыз үчүн $600 бул $160 түзүп атат. Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгынын башчылыгына 3 талапкер көрсөтүлгөн жатат. Алар азыркы муфтий Максат Токтомушев, мурдагы муфтий Чубак Жалилов жана Ош, Баткен областарында казы болуп иштеген Ниязалы Арипов. Кандидаттардын жашы 42-ден 44-кө чейин. Жобого ылайык атайын комиссиялардын билим деңгээлин текшериши керек. Буга чейин муфтийлик кызматка киришип жатып, Токтомушев менен Жалилов мурда сынактан өткөн экен. Мындан улам бир гана талапкер Ниязалы Ариповдун диний светтик билими текшерилмекчи. Бул жолу мурдагы шайлоого караганда муфтийликке бир нече талапкерлер катталганы жакшы деген пикирлер айтылууда. 2014-жылы Максат Токтомушев муфтийликке жалгыз талапкер болуп, мусулмандар курултайынын делегаттарынын дээрлик бардыгы аны колдошкон. 3 жыл ичинде Максат Ажы муфтийлик кызматта турганда эч кандай ызы-чуу болбогонун белгилешет. Деген менен ал жамааттык коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрдө экстремисттик деп таанылган Таблик жамааты уюмунун мүчөсү деп айыптап да чыккандар болгон. Бирок аталган уюмдун ишмердүүлүгүнө Кыргызстанда тыюу салынган эмес. Өзүнүн таржымалы бар, иштеп кеткен изи бар. Ошолорго карап тургандан кийин бааланат деп ойлойм. Анан иншалла кимдин тагдыры эми келечек Кудайдан башка эч кимге маалым эмес. Анан бүгүнкү күндө ошол мен да мына 2 Чубак Ажы менен Ниязалы Арипов экөө тең ушул чогуу муфтийликке тапшырышкан талапкерлер. Кудай кааласа биз буларды баалайбыз, сыйлайбыз. Бул жагын эми тагдырдан көрөбүз. Дагы бир талапкер Чубак Жалилов буга чейин бул кызматты 2010-2012 жылдары ээлеп турган. 3 жылга шайланган Жалилов ажылыкты уюштуруу чыры менен мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен. Анда ал социалдык фондко бир нече миллион сомду төлөбөй койгон деп айыпталган эле. Бирок күнөөсү далилденбей соттон акталган. 1,5 жыл мурда түшкү тыныгууну 1 саатка узартууга каршы чыккан депутаттар менен кайым айтышып, жаңжалга кабылганы дагы белгилүү. Ошентсе дагы Чубак Ажы насааттары менен кеңири таанылган аалым. Кээде сыртынан мусулман болуп көрүнүп, анан биздин мазарга коюлгусу келгендер бар. Муфтийликке 3-чү талапкер Ниязалы Арипов Ош мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштейт. Теология илимдеринин доктору. Убагында Ош жана Баткен областарынын казысы болгон. Кур'анда 25 пайгамбардын аты зикир кылынды, адамдын урпактарынын ичинен чыкты.
Чубак Жалилов жана Ниязалы Ариповдон интервью алууга мүмкүн болгон жок. Чубак ажы телефон чалууларга жооп бербеди. Ал эми Ниязалы ажы Бишкекке 3 апрелде гана сынак тапшырууга келерин билдирди. Аларды муфтиликке ат салышууга өздөрү да, жамааттар да көрсөтүшкөн. Жоого ылайык талапкер курамында дин иштери боюнча түзүлгөн комиссиянын жана УКМКнын өкүлү бар Алымдар кеңеш тарабынан түзүлгөн комиссиядан өтүшү керек. Муфтиликке талапкер болгон инсандардын квалификациялык деңгээлин, дипломдорун карап чыгып, ошол талапкерлер үчөө болгондугу үчүн аз буларды сынакка өтүү үчүн бир гана талапкерди сынактан өткөрөбүз. Бул дагы Ниязалы Арипов деген теология илимдеринин доктору. Калгандарыныкы буга чейин өткөндүктөн бул эмеден сынактан Чубак ажы дагы, Масат ажы дагы алардыкын азыр комиссия жөн гана алардын документтерин кароо маселеси менен турат. Анан 3 апрель күнү барып буюрса Алымдар кеңешинин жыйынында алардын дагы бир өздөрүнүн платформасын угуп, анан өзүнүн добушун беришет, шайлашат. Алымдардын айтымында талап боюнча Кыргызстан мусулмандарынын муфтии диний жана светтик жогорку билимге ээ болушу шарт. Ислам негиздерин терең өздөштүрүп, эч кандай саясий партияга мүчө болбогон жана соттолбогон адам болуусу зарыл. Именно кандидатура муфти. Талаптарга ким жооп берет? Же жок, аны Алымдар кеңеши карап чыгат. Биздин дин иштери боюнча комиссиядан муфтийлердин билим деңгээлин текшерүүгө 2 кызматкер кирген. Азырынча эч кандай мыйзам бузууну байкаган жокпуз. Эми курултайда муфтийди шайлоодо мониторинг жүргүзөбүз. Курултайга 220 киши катышат. Устав боюнча муфтий жашыруун добуш берүү менен шайланат. 3 апрелде 21 кишиден турган Алымдар кеңеши чогулуп, муфтиликке кимди көрсөтүшөрүн чечет. Анда 1 же 2, ал тургай 3-өсүн тең шайлоого алып чыгышы мүмкүн. 4 апрель күнү мусулмандардын жалпы курултайында эң көп добуш алган талапкер муфтий болуп бекитилет. Рахат Жаныбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Келерки аптада кандуу апрель окуясынын 7 жылдыгы белгиленет. Бул датага карата уюштурула турган иш-чаралардын бири бүгүн болуп өттү. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында апрель баатырларын эскерүү кечеси өткөрүлдү. Ага президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов катышты. Эскерүү иш-чарасына 7 жыл мурдагы окуялардан элүү сабак алып, өткөндөгү каталар кайталанбашы керек деген пикирлер айтылды. Апрель революциясына арналган жыйын театралдаштырылган оюн, көркөм окуу жана концерттик программа менен коштолду. Кененирээк Мерим Ташыбекованын репортажында. Бул чакан театралдык оюн залда отургандарга мындан 7 жыл мурдагы кандуу окуяларды эске салды. Үй бүлөлүк диктатура, элди кордогон режим көпчүлүктүн жанына баткан кезде эстеген сайын айрым көрүүчүлөр көздөрүнө жаш алып отурду. Атайын даярдалган кино тасма, манас урпактарынын эрдигин даңазалаган ыр саптары, саясатка азгырылып элди бөлүп жарбоого чакырган көркөм окуулар кечеге келгендерди ойго салды. Танбагандайга там менен энемди, өзүмдөн эч бөлө албаймын мен элди, мен кыргызмын. Kırgız dep bil, turgan turba, tulgu boyum denildi. Kırgızdır. Kırgız görmüş. Seni bir denemdi. Niye ki bölgün keleri? Ал күндөрдөн бери өлкөдө көп өзгөрүүлөр болду. Өлкөнү өнүгүү жолуна салуу аракеттери бир аз да болсо байкалат. Бирок бул жетишкендиктер айрым саясий күчтөр үчүн жетишсиздей сезилүүдө. Алар апрель окуясынан да саясат жасап, аларды өз кызыкчылыгына пайдалангысы келет дешет жыйындын катышуучулары. Тилекке каршы ошол эмгекти жаманаттык кылганга, булгаганга аракет кылган күчтөр бүгүнкү күндө да жетиштүү. Тескерисинче алар болгон күчтөрүн жыйнап, болгон мүмкүнчүлүктөрүн жыйнап, колдон келишинче ошол 7 жылда жеткен жетишкендиктерди сыйрап келген жаңы жолду чийип салууга, жок кылууга аракет кылып жатканын баарыбыз көрүп атабыз. Баарыбыз күбө болуп атабыз. Biz ага жол бермешибиз керек. Силер ага жол бермейсиңер. Иш-чарага мамлекет башчынын атынан келген президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов апрель баатырларын жакындап калган майрамы менен куттуктап, ал эми кандуу окуяда курман болгондордун жакындарын орду толгус жоготуулар үчүн көңүл айтты. Бул күн мамлекетти жана элди жаңы жолго багыттады дейт ал. В первую очередь позвольте. Биринчи кезекте президенттин атынан апрель окуясында курман болгондордун апаларына, аталарына, балдарына жана жубайларына көңүл айтууга уруксат этиңиздер. Мамлекет башчы бардык катышуучуларга ыраазычылык сөзүн айтты. Ал эми жаракат алгандарды ар дайым колдоорун билдирди. 7 апрелден кийин бүт дүйнө кыргыз элинин духу зор күч экенин тааныды. Бул окуядан кийин биздин мамлекет эркин адамдардын жана эркин шайлоолордун өлкөсү катары алга карай багыт алды.
Кандуу апрель окуяларынан бери 7 жыл өтүп кетсе да, ал күндөр элдик көтөрүлүштүн катышуучуларынын эсинде түбөлүккө сакталып калды. Бүгүнкү келгендердин арасында ал кандуу куугаланга аралашып жүргөн азыркы депутат Рыскелди Момбеков да бар. Ал апрель баатырларын кадырлап барктап, революция жасагандарга тарыхтан татыктуу орун беришибиз керек деген пикирин айтты. Бишкектин чоң кечилеринин бирин берсек дагы бул аздык кылат. Биз эң киринде тарыхтан орун беришибиз керек. Мына ошондо биз ар бир Кыргызстандын жараны ошол орду тогуз оор жоготууга алып келген, ушул жерден канын төккөн, аруу тилектери аткарылбай калган, арбактары асманда калган жигиттерибиздин арбагынын алдында өз парызыбызды, атуулдук парызыбызды, карызыбызды аткарган болобуз. Эскерүү иш-чарасында апрель окуяларынан элибиз сабак алып, экинчи ал каталарды кайталабашыбыз керек деген пикирлер айтылды. Иш-чара концерттик программа менен уланды. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС. Улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыганы Эркебаев отставкага кетет. Өзүнүн бул чечимин ал бүгүн Улуттук илимдер академиясында өткөн жыйында билдирип, кызматтан кетүү тууралуу жазган арызын чогулгандарга көрсөттү. Эске сала кетсек, өлкөнүн башкы илимий борборун реформалоого байланыштуу талаш-тартыштар көптөн бери тынбай келе жатат. Илимдер академиясынын кызматкерлеринин бир бөлүгү президент Эркебаев мекемени натыйжалуу башкара албай жатат деп, парламент жана өкмөт менен тил табыша албаганына нааразы болуп келишет. Абдыганы Эркебаевди колдогон илимпоздор дагы бар. Алардын пикиринде Улуттук академиянын президентинин кызмат ордуна көз арткандар Эркебаевка иштөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Кыргызстандык илимпоздорго Иса Акынбаев атындагы академиялык сыйлык тапшырылды. Сыйлоо аземи бүгүн Улуттук илимдер академиясынын жалпы жыйынында болуп өттү. Бул жылы чыган хирург академик Акынбаев атындагы абройлуу премия жана алтын медаль медицина тармагында изилдөө иштерин жүргүзгөн окумуштуулардын тобуна берилди. Дарыгер-офтальмологдор Михаил Медведев, Бактыгүл Мамытова жана Нурлан Турганбаевдер птеригиум дартынын хирургиясы жана профилактикасы боюнча актуалдык суроолор илимий эмгектеринин циклы үчүн Иса Акынбаев атындагы академиялык сыйлыкка татышты. Для того, чтобы понять масштаб проблемы, я скажу, что... Көйгөйдүн канчалык деңгээлде масштабтуу экенин түшүнүү үчүн алгач айтат элем. Өлкөнүн жалпы калкынын 1%дан кем эмес бөлүгү птеригиум дарты менен жабыркап келет. Айрым областтарда оорулуулардын саны 3-5%га чейин өсүп кеткен. Биз көп жылдар бою бул дарттын алдын алуу жана дарылоо боюнча иш-чаралардын комплексин иштеп чыктык. Бул изилдөөлөр илдеттин кайталанышын жана өрчүп кетишин болтурбоого жардам берет. Бүгүнкү жаңылыктар чыгарылышын мына ушундай маалыматтар түздү. Биздин каналдын маалыматтык берүүлөрүн жана кызыктуу теле долбоорлорду НТС Чекиткейжи сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТС баарын көрсөтөт. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү.